Кытай Кыргызстанга 1000 тоннадан ашык un, 75 тонна кумшекерди гуманитардык жардам катары берди. Бүгүн 2021 жылдын 4 ноябрында Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын калкына көрсөтүлүп жаткан гуманитардык жардамды кабыл алуу жана берүү актысына кол коюунун расмий аземи болуп өттү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин буйругуна ылайык Кытай Эл Республикасынан гуманитардык жардамды алуучу катары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду аныкталды. Гуманитардык жардам 58 контейнерде 1150 тонна буудай уну, 75 тонна кумшекер жана 50 тонна соя майы түрүндө келген. 2021 жылдын 5 октябрынан 25 октябрына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан контейнерлер түшүрүлүп, гуманитардык жүктөр Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын токтомуна чейин мамлекеттик материалдык резервдер фондунун борбордук базасында сактоого коюлду. Жыйындын соңунда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев менен Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девин гуманитардык жардамды кабыл алуу жана өткөрүү актысына кол коюшту. Таалатбек Масадыков талибандардын бийлигин таанууга эрте. Бүгүн биз талибандарды таанууга даяр эмеспиз. Мындай пикирин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков Бишкекте өтүп жаткан Афганистан боюнча эл аралык конференцияда билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр азыр ар бир адам үчүн өтө маанилүү. Бүгүн биз талибандарды таануу жөнүндө сөз кылып жаткан жокпуз, бирок биз бул өлкөнүн бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Талибанды изоляцияда калтыруу мүмкүн эмес. Бул туура эмес, деди ал өз сөзүндө. Акылбек Жапаров Кыргызстанды бийлик тарабынан эң таза шайлоо күтүп турат. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик аппараттын жетекчиси Акылбек Жапаров маек куруп, анда анын орун басары Эдил Байсаловдун 2 ача билдирүүсүнө комментарий берип, дагы бир катар топтолгон суроолорго жооп берди. Акылбек Усенбекович, жакында эле орун басарыңыз Эдил Байсалов болочок парламент аткаруу бийлиги үчүн эч кандай мааниге ээ болбой турганын айтты. Сиз аны менен макулсузбу? Мен өзүмдүн орун басарымдын сөзүнө комментарий берүүнү этикага туура келбейт деп эсептейм. Бирок баррикаданын эки тарабында болгон адам катары белгилей кетейин. Чындык ар дайымкыдай эле ортодо. Тактап айтканда Байсаловдун айтканы туура да, туура эмес да. Ошентип айтса да болот. Бирок олуттуу, жөн гана талаш тартыштын кызуу айтылган сөздөрү туура түшүнүү керек. Мурдагы система аткаруу бийлигин негизинен шалкылды. Министрлер кабинети бир идея жана максат менен бириккен бир команда болгон эмес. Бул партиянын, кландардын жана фракциялардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн винегрет болчу. Бул жерде кандай ийгилик тууралуу айтууга болот? Депутаттар тарабынан министрлерге, алардын орун басарларына уюштурулган тынымсыз террор көбүнчө мамлекеттик кызыкчылык эмес, жеке өзүмчүлдүк себеп болгон. Жогорку даражадагы чиновниктер арасында коркуу пайда болгон. Портфелди бөлүштүрүүнүн партиялык системасы бийликке компетентсиз адамдарды алып келген. Көбүнчө бул жаатта тиешелүү тажрыйбасы жок. Көптөгөн адамдар алдыдагы шайлоонун таза жана ачык өтөөрүнөн күмөн санашат. Артыкчылык бериле турган фаворит партиялар бар. Толугу менен негизсиз шектенүүлөр. Бул тууралуу президент буга чейин да бир нече жолу айткан. Бийлик шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга таптакыр кийлигишпейт. Эл өзү чечет. Административдик ресурс колдонууда көрүнгөн ар кандай деңгээлдеги аткаминерлер дароо кызматтан алынат. Бийликке, парламентке кимдер келгени таптакыр кызыктырбайт деп айткыңыз келеби? Жок, баары бир эмес. Бийликти ашыкча идеалдаштырбаңыз. Эгер түпкүлүгүндө болсо, анда албетте өлкөнүн жогорку кеңешине келген инсандар, кесиптештер, пикирлештер, жакшы санаалаштар бар болсо, биз ар тараптан кубаттайбыз. Бул адамдык жактан да, саясий жактан да табигый нерсе. Анткени мындан абал бардык мезгилде жана шайлоо өткөн бардык өлкөлөрдө салт болуп келген. Бирок бул мыйзамды, адилеттүүлүктү бузуп, аларга кандайдыр бир жол менен жардам беребиз дегенди билдирбейт. Биз жакынкы тарыхыбыздын сабактарын жакшы эстейбиз жана мындай оюндар эмнеге алып келерин билебиз. Анткени бир жыл мурун эле элибиз жеринен тытылган мурдагы бийликти кетирди. Биз катуу турабыз. Биз элдин басымдуу көпчүлүгүнүн колдоосунан башыбыздын айлантуусуна жол бербейбиз. Анткени чыныгы демократия көпчүлүктүн буйругу эмес, азчылыкты коргоо.
Бир сөз менен айтканда, Кыргызстанда бийлик тарабынан эң таза шайлоо болот. Бийлик шайлоо процессине таптакыр кийлигишпейт. Биз өзүбүздүн миссиябызды эң ачык айкын, атаандаштык чөйрөнү, мыйзамдын талабын эч кимден четтетүүсүз камсыз кылуудан көрөбүз. Бул шайлоонун жыйынтыгына баары ыраазы болот дегенди билдиреби? Жок, албетте. Аныктама боюнча ар бир адам жыйынтыкка ыраазы болушу мүмкүн эмес. Шайлоонун дагы бир жагы бар. Катышуучулардын өздөрү, алар мандат үчүн кантип күрөшөт, кандай ресурстар ташталат, алар эмнеге салым кошот, партиянын жаңы программасы үчүн, жагымдуу пиар компаниясы үчүн, анын лидерлеринин жана партия мүчөлөрүнүн бедели жана таанылышы үчүн, же финансылык мүмкүнчүлүктөрү үчүн, башкача айтканда, баналдык паракорчулук үчүн. Бул жерде албетте нааразы болгондор, нааразычылыктар, акыйкаттык издөө жана шайлоонун башка жагдайлары болот. Бирок буга бийликтин эч кандай тиешеси болбойт. Биздин миссиябыз бардык чыр-чатактарды сот аркылуу адилет жана мыйзамдуу түрдө чечүү. Эми Конституциянын жаңы редакциясы боюнча алдагы шайлоодо шайланган парламент эч кандай ыйгар-муктарга ээ болбойт. Андыктан ага кириш үчүн убакытты, каражатты текке кетирүүнүн мааниси жок экени айтылып жатат. Бул чоң жаңылыштык. Конституция өлкө жашап жаткан негизги мыйзам. Бул жагынан алганда Конституция өлкөнүн ушул жерде жана азыр алдында турган максаттарына жана милдеттерине ылайык келиши керек. Баарына жана бардык учурга ылайыктуу абстрактуу конституция жок экенине терең ишенем. Макул, өлкө тынчтык мезгилде жашап жаткан мыйзамдар согуш мезгилинин мыйзамдарынан айырмаланат. Биз өз өлкөбүз үчүн гана эмес, бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түптөлгөн тынчтыктын негиздери кыйрап жаткан оор мезгилде жашап жатабыз. Биз псевдопартиянын диктатурасын, ар түрдүү кландардын жана топтордун диктатурасын токтотууга туура келди. Алардын экономикага жана мамлекеттик башкарууга кийлигишүүсү, мунун баары биздин өлкөгө чоң зыян алып келди. Анын өнүгүшүн жайлады. Ошондуктан эл Конституциянын жаңы редакциясын көпчүлүк добуш менен колдоду. Бирок жогоруда айтылгандар парламенттин добуш берүүгө укугу жок дегенди билдирбейт. Тескерисинче, аткаруу бийлиги парламенттеги эл өкүлдөрү менен болушунча тыгыз иштешет. Ар бир депутаттын пикири же демилгеси аткаруу бийлигинин жүргүзүп жаткан багытына карама-каршы келсе да угулат. Ушундай жол менен гана аткаруу бийлиги чындыктын эң реалдуу картинасын бере алат. Бул аны өлүмгө алып баруучу каталардан коргойт. Мындан мен 28 ноябрда эл шайлай турган эл өкүлдөрүнүн миссиясын көрүп турам. Анткени баарыбыздын бир максат — өнүккөн жана келечекке умтулган Кыргызстан. Калпакчан орус кыргыз ырчысы менен Кыргызстан тууралуу ыр аткарды. Ырда Россия Федерациясынан келген блогер өлкөбүздүн жаратылышын даңазалайт. Орусиялык блогер Александр Лист ырчы Нур Чолпо менен Кыргызстан тууралуу ыр аткарды. Бул ырга тартылган видеоклип саякатчынын YouTube каналына жарыяланган. Буга чейин аткаруучунун бул ырына дагы бир клипи тартылып, бирок блогер жаңы клип тартууну чечкенин, анда кыргыз даамы бар экенин айткан. Жаңы клип жеңиш аянтында тартылып, тартууга Кыргызстандын жарандары улуттук жана жөнөкөй кийимчен катышты. Ырдын хорун ырчы Нур Чолпон кыргыз тилинде аткарат. Видеодо Кыргыз Республикасынын жаратылышы жана кыздардын аткаруусундагы улуттук бийлер көрсөтүлөт. Композициянын аткаруучулары да улуттук кийимдерди кийишкен. Александр Лист өзү кыргыз оюмдары түшүрүлгөн жилет жана ак калпак кийгизди. Бишкектеги тигүүчү цехтен чыккан өрттөн 4 жашар кыз каза болду. Бишкек шаарындагы Аммосов номер 37 дарегинде жайгашкан тигүүчү цехтен чыккан өрттөн 4 жашар кыз каза болду. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тигүүчү цехтен чыккан өрт саат 13:26да чектөөгө алынган. Өрттүн кесепетинен болжол менен 4 жашар кыз каза болгон. Азыр аты жөнү такталууда. Өрттүн аянты болжол менен 125 чарчы метрди түздү деп айтылды билдирмеде. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте жарым жылаңач жүргөн жаран талкууда. Бүгүн 4 ноябрда Бишкекте кар жааганына карабастан жарым жылаңач жүргөн адамдын сүрөтү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Журналист Семетей Аманбеков башка улуттун көчөдө суукта жайдагыдай жүргөн сүрөтүн жарыялады. Анда жаран колуна мээлей кийип, өстү жылаңач жүргөн.
Питердеги теракт. Аброр Азимов bir aydan beri жақындары менен байланышқа чыкпай жатат. Санкт-Петербург метросундағы теракты айыпталып, өмір бойы эркинен ажыратылған Кыргызстандын атуулу Аброр Азимовдун атасы Ахрал Азимов уулу менен bir aydan beri байланыша албай жатканын билдирди. Ал The Insider басылмасына курган маегинде уулу Аброр Азимов тергөө изоляторунан колонияга которулары белгилүү болгондон кийин дайынсыз экенин белгилеген. Сентябрдын ортосунда Аброр Азимовду Петербургдун Кресты ТИЗОсунан алып кетип, соттун чечими боюнча өзгөчө тартиптеги түзөтүү абагына жеткизишмек. Иштин калган фигуранттары ар башка абак жайларына жеткизилген. Алардын арасында Абрордун бир тууганы Акрам Азимов дагы бар деп жазат The Insider. Аброр туугандарына акыркы жолу 14-сентябрда чалган. Анда иштин бардык фигуранттары башка абактарга которулганын айтып берип, жакын арада аны дагы колонияга которушарын болжогон. Соттолгон Азимов менен байланышта болуп турган филолог Елена Ефрос акыркы жолу андан 29-сентябрда Москвадагы БУТРК тергөө абагынан кат алган. Катта Азимов аны башка колонияга которуп жатышканын, ал жакка жетери менен кабарлашарын убада кылган. Абрордун кайда экенин адвокаты да билбейт. Буга байланыштуу Азимовдун атасы прокуратурага кайрылуу жолдоп, прокурордук текшерүү жүргүзүп, уулу кайда экени тууралуу маалымат берүүнү талап кылган. Санкт-Петербург метросундагы теракт 2017-жылдын 3-апрелинде Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо жардыруу болгон. Ал 16 адамдын өмүрүн алып, 100дөн ашуун жүргүнчү жабыркаган. Тергөө окуяны теракт деп атап, ал эми аны Кыргызстанда туулган жана жардыруу учурунда набыт болгон Акбаржон Жалилов жасаган деп маалымдаган. Теракт уюштурууга байланышы бар деп Борбор Азиянын 11 жараны кармалган. Алардын ичинде бир тууган Азимовдар бар, Аброр жана Акрам. Аларды орус бийлиги терактты уюштурууга айыптаган. Бир туугандар Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда туулуп өсүшкөн, кийин орус жарандыгын алышкан. Аброр Азимов 2017-жылдын 4-апрелинде Подмосковьеде кармалганын, бирок Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ал кармалганын 2017-жылдын 17-апрелинде гана расмий билдирген. Ал эми бир тууганы Акрам расмий түрдө 19-апрелде кармалган, бирок туугандары аны буга чейин эле бир нече күн мурда УКМКнын кызматкерлери Оштун ооруканасынан чыгарып кетип, Москвага жөнөтүшкөнүн айтышкан. 19-апрелде ФКК Азимов Москванын аялдамасында колго түшүрүлүп жатканы тартылган тасмасын жарыялаган. Азимовдун туугандары Акрамды кармоо Орусиянын атайын кызматтары уюштурган сахналаштырылган оюн болгон деп айтышкан. Эки бир тууган тең федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун түрмөсүндө кыйноолорго кабылганын айтып даттанышкан. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанды Акрам Азимовдун ошол убакта Оштон Орусияга чыгарылып кеткен жагдайларды иликтөөгө чакырган. Уюм Орусия менен Кыргызстан ортосунда кылмышка шектүү адамдарды өткөрүп берүү тууралуу келишим болгону менен эки өлкө тең буунун кыйноолорго каршы конвенциясына кол койгонун белгилеген. Конвенция эгерде адамга карата кыйноо колдонуу коркунучу турса, аны башка өлкөгө өткөрүп берүүгө тыюу салат. 2019-жылдын 10-декабрында 2 Батыш аймактык аскер соту Аброр Азимовду теракт уюштуруу жана каржылоого күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал эми бир тууганы Акрам теракт уюштурууга катышканы үчүн 28 жылга соттолгон. Ал эми калган 9 айыпталуучу да 19 жылдан 28 жылга чейин соттолгон. Бирок соттолгондордун бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Журналисттер менен укук коргоочулар тергөө алешимдиктери менен жүргүзүлгөнүн, ал эми фактылардын көбү суроолорду жаратарын аныкташкан.